Assalamu alaikum, hurmatly mekенжилер, hurmatly Кыргыз мамлекетинин патриот инсандары. Бардыгыңарга мен бүгүнкү күндө болуп жаткан биздин журналист Улукбек Карыбек уулуна болгон коррупционерлердин атынан ошолор тараптан кысым болуп атканын айтып кетейин дедим эле. Жана бул нерсе Ыдырысовго дагы тийиштүү деп ойлойм. Урматтуу мекендештер, биз ушундай мезгилде өзүбүздүн чыгаан жигиттерди колдоп калышыбыз керек. Ушундай мезгилде жакындан жардам беришибиз керек. Финансы жагынан болобу, коопсуздук жагынан болобу, иши кылып жерлерде ушул инсандар барып эл үчүн, өздөрү үчүн эмес, эл үчүн барып ошо көйгөйлөрдү көтөрүп жеринен тартканда кайра биз жапырт биригип туруп ошол биздин чыгаан жигиттер, журналисттерге жакындан жардам көрсөтүшүбүз керек. Эми акча маселеси боюнча эгерде муктаж болсо өздөрүнүн карта номерларын болсун, расчеттин шотторун, кандай бир нерселерин соц тармактарда менимче жарыялайт. Эгер жарыялаган болсо эч кандай посредниги жок эле. Түздөн түз которуңуз 5 сом которосузбу, 5 сом которуңуз. 500 сом которосузбу, 500 сом которуңуз. Аны посредник кылыштын кереги жок. Негизинен биз бардык проблеманы билип турабыз. Жерлерге барат, канча бир барганда эле бүтүп калбайт, ага бир топ убакыттар керек. Даже чындыгын айтканда информация алыш дагы өзүнчө бир проблема. Кайра качпастан, коркпостон, ошондой журналисттер келгенде өзүңөр кабардар болуп, келиптир дегенде кошо барып, болгон жериндеги проблемаларды жана башка отурусулдагы болуп аткан проблемаларды айтып калгыла. Мына мисалы үчүн президентибиз Садыр Нуркожоевдун буйругу менен өкмөттөн Ген прокуратура жана күч структурасы жана башка адистердин катышуусунда Жалал Абад областын кыдырып чыгышты. Бул жакшы жөрөлгө. Бул деген президент менен элдин ортосундагы мындай карым-катнаштын күчөгөнү болот дегендер. Ошондой эле биз дагы жалпы эл карап турбастан ошо президентибиздин ишин жакшы өркүндөтүп алып кетиши үчүн биз дагы жакындан жардам кылышыбыз керек. Кандай кылышыбыз керек? Биригишибиз керек. Эч болбосо ошондой кол салуулар болуп атат, коркутуулар болуп атат, провокациялар болуп атат. Эч болбосо ошондон барып туруп, ошол жерде барып туруп сыртынан дополнительный дагы бир камера менен ошол болуп аткан жосун мыйзам бузууларды камерага түшүрүп туруп, анан кийин тийиштүү кызмат органдарына арыз менен кайрылып туруп, ошо видеону прилагать этиш керек. Вот ошондо ошого окшогон коррупционер жана аны колдоочуларын жазага тартабыз. Ошондой эгерде убактыңар болсо, мына мисалы үчүн Улукбек жана ушу Ыдырысты колдоо жөнүндө группа ачылды WhatsApp'тан туугандар. Эгерде мүмкүн туура көрсөңүздөр, менин номерим 8925 376 1571. Ушул номерге кааласаңар жазсаңыздар, мен мында WhatsApp бар, Telegram бар. Жазсаңыздар, мен ошо Улукбектин группасына кошуп коем. Андан ары ошо группада болгон жаңылыктар менен таанышып, болгон өзүңөрдүн оюңарды жардам кыласыңарбы, же болбосо ошол тартып аткан мезгилде ошол жерге барып, бир 5-10 досуңар менен, тааныштарыңар менен барып, ошо коопсуздук жагын сактап,
эми уруш талаш мунга кереги жок, просто фиксация кылыш керек, болгону фиксация кылыш керек. Анан көпчүлүк болуп барсаңар бул деген сүр болот, бул сүр болот, ошондой болуп тургула. Бул өтө жакшы нерсе. Эми андан кийин бир мындай, кандай десем, атактуу, образованный, билимдүү журналисттер, жосом журналист сөрөйлөр каяктасыңар? Силер каяктасыңар? Силердин ишиңерди ушу Ыдырыс менен Улукбек жасайбы? Бет деген барбы силерде? Бет деген барбы? Силерге окшогон саткындардычы 41-жылкы 45-жылы согуш бүткөндөн баштап 91-жылы союз бүткөн ураганга чейин бирден изилдеп күнөөлөрүн таап чыгып мойнуна коюп камап жазасын берген. Силер ошол күндү күтсөңөр, анда күткүлө. Бүгүнкү күнү кыргыз элинин башына оор иш түшкөндө силер кайдасыңар? Бул Ыдырыс менен Улукбек Карыуулудан башка журналисттер жоксуңарбы? Уялбайсыңарбы? Уялбайсыңарбы? Арият намысыңар барбы? Мындан кийин кантип силер айтасыңар? Же только жетим жүгүрүп, же жугундукорсуңарбы? Элдин башына иш түшкөндө өзүңөрдүн жумушуңарды так аткаргыла. Кыргызстан боюнча Ыдырыс менен эле Улукбек калдыбы? Буну айтыштан өзүңөр да уялышыңар керек, туугандар. Арстанбек, иним, сен кыйын элең го. Же халал фирманы бүтүп эле, анан кийин акчаны көбөйтүп бизнес кылып эле жатасыңбы? Кана сен учениктериң? Кана журналисттер, атактуулар, уят силер үчүн. Ошон үчүн бекинип алган тешигиңерден чыккыла. Жугундуңарды ыргыткыла. Жалпы элдин бүгүнкү күндө жасап жаткан коррупцияга каршы ишине кошулгула. Силерден суранып кетем. Эгерде бүгүнкү мезгилдерде силер аралашпасаңар, кийинки мезгилдерде как врага народа, как саткын, как жугундукор, как трус катары жооп, мыйзам алдында жооп бересиңер. Потому что журналисттин өзүнүн правасы дагы бар, жоопкерчилиги дагы бар. Буларга мен бардыгына токтолуп отурбайм. Силерди өзгөчө чакырып кетем. Урматтуу журналисттер, чыккыла, уяңардан чыккыла. Болду. Анан ушу элим айтып кетерим, урматтуу мекендештер, жүрөгүндө жалы бар, мекенин сүйгөн инсандар, силер өзүңөрдүн кичи мекениңер жосом үй бүлөңөр, силердин артыңардагы балаңар, небереңерди сыйласаңар, бүгүнкү күндө мекенди сыйлагыла. Мекен болбосо эчтеке болбойт. Ошон үчүн туугандар, биринчи очередте мына Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Ташиевке кошулуп жардам берелик. Бул эки адам кыргыз эли үчүн до гроба должен эмес. Булар дагы какта бир нерсе кылып ишти алдыга жылдырайлы деп атат. Ошон үчүн туугандар, жалпы эл, жумрай журт биримдикте жардам берели. Ошо, рахмат.